Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жерлештер. Силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши, мен Кубанычбек Осмонбеков. Бүгүнкү биздин маалымат видеобуз болсо, бул консулдук бөлүмдөгү кызматтар тууралуу боюнча болмокчу, ошолордун тарифтери боюнча болмокчу. Биз менен бүгүн консулдук бөлүмүнүн кызматкери Маматов Акимбек мырза. Assalamu alaikum, саламатсыздарбы? Мекендештер, биринчи баарыңыздарга белгилүү болгондой, консулдук бөлүм азыр адам усиленный режимде, орусча айтканда, иштеп жатат. Кызматкерлерин көбөйдү, себептен Кыргызстанга кайтуу, мекенге кайтам деген мекендештер жайдын башында көбөйүп, алар ошол кээ бирөө мекенге кайтуу күбөлүгүн алуу үчүн очередте турушат, кээ бирөө болсо паспорт алуу, алмаштыруу кызматын күтүп отурат. Ошонун бүгүн тарифтери боюнча айтып өтмөкчүбүз. Акимбек мырза, паспорт тариф боюнча кыскача канча турат? ID карттын баасы канча турат? Загран паспорттун баасы канча турат? Андан тышкары кичинекей 16 жашка чейинки паспорт кызматынын баасы канча турат? Узартуунун баасы канча турат? Ошол боюнча толук маалымат бере кетсеңиз. Бизде өкмөттүн токтому бар. 839 номер менен бекитилген. Ал жерде ушул консулдук бөлүмдөгү көрсөтүлгөн иштер боюнча атайын өзүнүн тарифи бар. Ошол тариф боюнча анан мурдагы тариф баасы башкача болчу. Мына быйыл 5-мартта жаңы ошол токтомго өзгөртүү киргизилди. Бардык баалар 2 эсе арзандады. Мисалы үчүн мурда паспорттун баасы $60 болсо, бүгүнкү күндө загран паспорттагы, ID паспорттагы баасы $30. Ал баа ушул Россиянын Центробанктын курсу менен эсептелет, ушу тапшырган күнү. Бул биринчиси. Анан дагы бизде мамлекеттик каттоонун кызматтыгынын өзүнүн баасы бар. Ал жерде жаңылышпасам бир 350-400 рубльдин тегерегинде дополнительно кошумча төлөм болот. Ошону да айта кетиш керек. Кийин анан дагы $30 дедиңер эле, анан бир аз кымбат болду деген суроо болуп калышы мүмкүн. Ооба, ГРС, ошонун госпоштинасы бар, ошол мамлекеттик каттоо кызматынын. Ошону эсепке алганда бир $40 ашып кетсе тегерегиндеги баа болот. Паспорт боюнча. Ал эми паспортту узартуу боюнча өткөндө айтып кеттик сиздерге. Азыркы күндө ошо өкмөттүн токтому боюнча 1-сентябрга чейин гана узартууга биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал услуга акысыз, то есть бекер. Ошол паспорт боюнча ушундай. Загран паспортту узартуу акысыз, эгерде ID картты узартууга болобу? ID картты да узартууга болот. ID картка кошумча атайын маалымдама берилет. Ошол жерде справка берилет, ал жерде жазылат ушул паспорттун мөөнөтү 1-сентябрга чейин узартылды деп. Ошол узартылган паспорт менен анан кийин аэропорттон учуп кете берсе болот ошо. Ооба, эки өкмөттүн, Кыргыз өкмөтү менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосунда келишим бар. Ал жактагы бүт Россиядагы тиешелүү органдар маалымдалган ал боюнча. Ошол узартуу боюнча эч кандай тоскоолсуз чек-араны басып өткөнгө укуктуу биздин жарандар. Паспорт боюнча түшүнүктүү. Эми мекенге кайтуу күбөлүгү боюнча, орусча айтканда СВР деп коет, кээ бирөө жалпак сөз менен мына вкладыш деп айтат. Эми вкладыш деген 19-жылы токтом негизинде вкладыш деген документ уже жокко чыгарылган, азыр берилбейт. Мурда справка деп ушул баланын көбөлүгүнө кошумча справка берчү кичинекей. Азыр ал 19-жылдан бери берилбей калган. Эгер азыр Кыргызстандан чыга турган болсо, сөзсүз түрдө паспорт алыш керек балага. Эгер чет мамлекетте болсо, үйгө кайтууга, мекенге кайтуу көбөлүгүн алыш керек. Ооба. Ал боюнча, тариф боюнча 16 жаштан өйдөкү адамдарга, жана паспортун жоготуп алып, эч документи жок, үйгө кетем деген жарандар болсо, кызмат акысы $10 болот. Азыркы күндө 850 рубльдин тегерегинде, 800-850 рубльдин тегерегинде акча болот. Бул чоңдорго. Эми 16 жашка чейинкилер ошонун жарым баасын төлөйт. Мындайча айтканда 430-440 рубльдин тегерегинде бүгүн төлөп атышат. Түшүнүктүү. Жакшы, андан тышкары нотариалдык кызматтар дагы барбы? Ооба, бизде андай кызматтар көрсөтүлгөн. Ал дагы ушул токтомдун негизинде бүгүнкү күндө $10. $10. Ооба. Ишеним кат, жанагы машинаны кайра бирөөгө оформление кылып берүүгө, же болбосо
кандайдыр бир мүлктөрдү өткөзүп берүүгө ишеним кат жазып бере турган болсо, бүгүнкү күндө $10 $10 тейлеги. Ошол тыйындарды мекендештер кандай төлөйт? Кээ бирөө, допустим, көчөдөн ортомчулар бар экен, алар да үстүнөн тыйын алышы мүмкүн экен. Тарифтери силер менен бирип алдык. Консулдук бөлүмгө муну кандай кылат? Кызматкердин колуна береби же банкка барып төлөйбү же эмне кылат? Тилекке каршы ушундай учурлар бар. Мен бардык жарандарды чакырып кетет элем. Эч кандай ортомчулардын колдонбой эле, ортомчуларга кайрылбай эле түздөн-түз өзүңүздөр келишиңиздер керек. Себеби бул акча эч кимдин чөнтөгүнө төлөнбөш керек. Бизде атайын ошол жерде орнотулган банкомат бар. Ал жерде накталай төлөсө да болот, же болбосо банковский карточкаңыз болсо, карточка менен деле төлөсө болот. То есть бул жерде ошо госпошталардын тыйыны, консулдук кызматынын тыйыны ошол банкоматка түздөн-түз ушул биздин консулдук бөлүмдүн ичинде атайын орнотулган банктын автоматтары бар. Бир гана ошол жерден төлөп, анан ошол квитанцияны, ушул документти кабыл алып аткан адиске алып келип берүү абзел. Түшүнүктүү. Эгерде мисалы үчүн жараныбыз ушул документтерди паспорт алыш керек же болбосо мекен кайтуу бөлүгүнө алыш керек же нотариус кылыш керек, бирок өзү келе албай калды, анда ордуна бирөөнү жөнөтсө болобу? Андай шарттарда кол көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн ушул балага мекен кайтуу куәлүгү үчүн алыш үчүн ишеним кат менен официалдуу адам өзүнүн паспорт нускасы менен алып келип тапшырса болот. Анан балдарды өзүн алып келүү шарт эмес. Бизде тилекке каршы көпчүлүгү баягы көкүрөктөгү кичинекей балдарды, ымыркайларды алып келип бул жерде өздөрүнө мындай кичине оорчулук жаратып атат. Эгер башка карай турган адам мүмкүнчүлүк болсо, башка кишини эле жиберип, ошол бирок документтердин оригиналдарын берсе, биз жанагы телефондон деле сүрөт болсо, сапаттуу сүрөт болсо, ошонун негизинде деле документтерди даярдап берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн мен чакырат элем, мисалы үчүн кичинекей ымыркайлар менен бул жака келип убара болуштун кажети жок. Атасы өзү деле келип, аялы менен баланы үйгө калтырып, мисалы үчүн үй бүлөлөр, жаш үй бүлөлөргөчү. Атасы өзү деле келип, ушул баарын тапшырып кетсе болот. Анан бизде эме болуп атат, түнкү саат 4-тө келип очередке туруп атабыз деген сөздөр болуп атат да. Анын кажети жок. Бизде мүмкүн болсо бул жака астына жарыя кылып калтырып кетебиз. Электрондук каттоо бизде жүрүп атат кадимкидей эле. Телефонго чалып деле катталып койсо болот, же болбосо электрондук адреске жазып койсо, ошол сааты менен келет, эртең менен таң атпай келип күтүп отурушунун кажети жок да. Жеңилдик болот өздөрүнөчү. Анда биз тарифтер боюнча түшүнүктүү мекендештер, услугалар боюнча түшүнүктүү. Кудай буйрса мындай маалымат видеолорда биз чыгарып турабыз, актуалдуу темаларда. Силер ошол биздин YouTube каналга астына жазып, кээ бир суроолоруңарды берип атасыздар. Ошол суроолор актуалдуу деп эсептеп атабыз. Эң көп берилген суроолорго биз ушундай түшүндүрмө берип атабыз. Кудай буйрса бул рубрикабызды уланта беребиз. Аким аке, сизге чоң рахмат. Рахмат. Жакшы болуңуздар.